Тегерегин тоолор курчаган Тарамбазар айылы Сузак районунун борборунан 50 чакырымдай алыс жайгашкан. Аталган айылда 2000ден ашык калк жашайт. Жергиликтүүлөрдүн көбү мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Ал эми жаштардын басымдуу бөлүгү миграцияда жүрөт. Тарамбазар деген ат бул илгери берде мына адырдан кымыздыктын түбү таранды казып келет. Таранды сатат да муну Өзбекстан алат экен. Кандайдыр курал чыгарат экен да бул тарандан. Ошондон Тарамбазар атылып калган экен. Ошо аталарыбыздын айтканы, апаларыбыздын айтканы да. Анан кийин ошо Тарамбазар боюнча келип атат. Азыр Курманбек айыл өкмөтү ошол жерде жашап атабыз. Баары жакшы. Айыл тургундары ынтымактуу келип, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө өз алдынча белсенип келет. Буга чейин жергиликтүүлөр өз каражатына мектептен спорт залын, ат майдан сыяктуу бир катар мекемелерди бүтүргөн. Көп пландарыбыз бар алдыда. Ушул жолубузду асфальттайбыз деп пландап турабыз. Өкмөттөн жардам болсо эл дагы салымын кошот. Ичүүчү суу алып түшөбүз. Бул кайырма деген чоң тобуз бар, ушул жактан бир 5-6 чакырым жерден суу алып келебиз деп турабыз пландап. Питовой, поливной суу кылабыз деп. Анан эл жакшы буюрса, уюшумду. Четтеги балдардан көп жардам болуп атат бизге. Россияда иштеген айылдаштарыбыз көп жардам берди. Чоң объектилер бүтүп атат. Ага улай эле айылдагы жаңы мечиттин ачылышы болду. Аталган мечит өткөн жылы курулуп 2 ай ичинде бүткөрүлгөн. Имараттын курулушуна жергиликтүү тургундар каражат топтоп 2 миллион сом сарпталган. Ал эми мечит 200 орунга ылайыкталган. Султанбек атындагы Тарамбазар жума мечити болуп, муну Тарамбазардын жамааты менен салдык. Негизи Көкөр төрөнүнөн кошкон бардык салымдарды коштук эл менен болгон үчүн. Бизде бул мечитке Россиядагы балдарыбыз подключение болду. Ошо иммиграцияда жүргөн. Ошолор бизге инвестиция болуп берди. Россиядан общий сумма по всему Россию, Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Иркутск болуп атып 620 000 акча келди. Тарамбазар айылы улакчылар менен таанымал. Алардын сап башында белгилүү улакчы Мамат Арапбаев өңдүү инсандар чыкканын айыл тургундары сыймыктануу менен айтышат. Алдыда спорт тармагын өнүктүргөн жаштардын чыгуусуна ишеним артышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.